Бишкек шаардык сотунда мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы каралууда. Бабановду колдоо иретинде мурдагы кесиптештери Кенжебек Бокоев, Мирлан Жээнчороев, Акылуу Бердиев жана Калдарбек Баймуратов келген. Бирок эл өкүлдөрүн кароочулар сот залына киргизбей коюшту. Депутаттар мындай мамилеге нааразы болуп, мыйзам боюнча сот ачык болуш керектигин талап кылышты. Киргизбейді, приказ берген болуш керек. Закон оставчу депутатов. Депутаттарды киргизбейсің? Biz dostluk sol секрет. Өлімнен, біреуін өлтіргені. По закону поступать? Жоқ, киріп сізде қайтасына, депутаттар сұранады. Ақтаны білелі. Ақталсын, боштондық, 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 боштондық. Тарайкас, бошотылсын, бошотылсын! Комтор ишине байланыштуу камакка алынган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун атайын кызматтын имаратынын алдына митингге чыккан тарапташтары тарады. Алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке келип, саясатчынын үй камагына чыгарууну, ишинин калыс тергелишин талап кылышты. Мунун алдында Бишкек шаардык соту Бабановдун бөгөт чарасын жабык карап, аны 31-июлга чейин тергөө абагында калтырды. Анын адвокаты Амантур Абдрахманов чечимди мыйзамсыз деп атады. Биздин жүйөлүү негиздерибизди эске албай, айыбын негиздебей чечим кабыл алды. Бул мыйзамсыз чечим. Сот жактоочуларынын дооматтарын кабыл албай койду. Бабанов эч кайда качпайт. Тергөөгө, күбөлөргө басым кылмак эмес. Ага байланыштуу 120 депутаттын 74-ü өтүнүч менен кайрылган. Биринчиден, мен Өмүрбек Токтогуловичтин атынан, өз үй бүлөсүнүн атынан сиздерге чоң ырайчылыгымды айткым келет. Өмүрбек Токтогулович айтып жиберди. Калың элим бар экен. Чоң рахмат деди. Маған ишенген, менин ушул жерге келип бошотсун деп туруп турган элиме чоң рахмат деп айтты. Тилекке каршы бийликтин кадамдарын жеке мен өзүмө түшүнүксүз. Анткени ачык айын сот болсо деп биз чоң үмүт койгонбуз. Талап кылганбыз. Тилекке каршы сотту жабып коюшту. Эмне үчүн жабып коюшту? Анткени чындыктан коркот. Анткени Бабанов күнөөлүү эмес. Бабановго күнөө болсо, баарыбызды киргизмек. Бардык журналистти кирмек. Бабановдун эч кандай күнөөсү жок. Ушул үчүн коркуп, эч кимди жибербей, бизде аран жиберишти. 1 саат турдук, киребиз деп. Соттун өткөнү өкүнүчтүү туугандар. Эч кандай Өмүрбек Токтогуловичка эч кандай неме берилген жок, суроолор берилген жок. 23 күн отурат ушул жерде. 23 күн ичинде бирде суроо өткөн жок. Жөн эле отуруп коюшту. К большому сожалению, сегодня мы стали свидетелями не суда, а большого судилища. В том государстве, где нет законности, нет самого государства. Өмүрбек Токтогулович всегда говорил, что законность, справедливый суд – это основа государства. И я сейчас понимаю, как он был прав. Потому что не работает закон. Не работает закон, значит, государство не будет развиваться. Дорогие друзья, мы будем отстаивать честное имя Өмүрбека Бабанова, моего супруга. В чем он виновен? В том, что он патриот, в том, что он всегда отстаивал интересы государства. Это был единственный пример, который честно, смело вышел, поставил вопросы Кумтора и отстаивал интересы государства ради того, чтобы вопрос Кумтора был очень справедлив по отношению к нам, к кыргызскому государству. Я считаю, что это беззаконие. Спасибо.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков Ички иштер министрлигине суракка чакырылганын билдирди. Ал 2020-жылдагы парламенттик шайлоодон кийинки октябрь окуяларына байланыштуу чакырылган. Буга чейин Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова дагы суракка чакырылганын кабарлаган. Ошол эле октябрь окуясы боюнча Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов дагы суракка чакырылып, УКМК имаратын басып алууга аракет кылган деген айып менен камакка алынган. Учурдагы президент Садыр Жапаров 2020-жылы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, аянтка чогулган элдин шаары менен бийликке келген. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов тууралуу сайтыбызга бир эмес бир нече ирет жазып келебиз. Жеке тааныштыгыбыз жок. Болгон жазганыбыз тиешелүү органдар ушул Примовдордун байлыгы боюнча иликтөө кылып койсо. Себеби Бердибай Примов кезинде жогорку кеңештин депутаты болгон. Кийин бизнеске кетип, Тоокен тармагыбыздын тамтыгын чыгарып, эсепсиз байлык топтоду. Анан байыган соң байлыкты сактоо максатында баласы Улан Примовду бийликке аралаштырды. Ар бир келген бийликтин колуна суу куюп, аларды шайлоо малында каржылап, алардын оозунан чыкканын кың дебей аткарып эптеп, жыйган байлыгын мүлктөрүн сактап келе жатат. Жөн эле сактабай саат сайын байыгандын үстүндө. Учурда Примовдорго тиешелүү 20дан ашык кен байлык жайгашкан жердин лицензиясы бар экени айтылып келет. Элдин байлыгын казып алып, элге экеселеп сатып байыган Улан Примовдун эгер акылы болсо, каатчылыкта колдоо катары мамлекетке өз каалоосу менен миллиондорду төлөшү керек. Болбосо мыйзамсыз аракеттерин казып чыгып, кустуруу жолу менен төлөтүш керекпи? Кезинде Алмазбек Атамбаевдин чачпагын көтөрүп жүрүп депутат болгон. Кийин Асылбек Жээнбековдун колуна суу куюп, күнүн өткөргөн Улан Примов азыр Камчыбек Ташиевдин кареги менен тең айлана албай барабы? Баягы Алмазбек Атамбаев менен Асылбек Жээнбеков дегендерди унуткан. Азыр алар тууралуу сөз болуп калса, алар ким эле деши толук мүмкүн. Мындай саткындыктын, суу куюп кетүүнүн жана туруксуздуктун тирүү мисалы болгон Примов азыр бутун тазалап аткан жаңы бийликтеги лөктөрдү эртең сатып кетпейт деп ким кепилдик берет? Чөнтөгүнө толтура маска салып алып, улам бир бурулуштан бет кабын алмаштыра берген мындай саткындар эч нерседен уялбайт экен го.